Бишкек шаарындагы номер 52 мектеп жайкы эс алуу уюштурулган билим берүүчү жайлардын катарында. Социалдык жактан коргоого алынган жана эң мыкты окуган 90 окуучусу тандап алынган. Балдар кечкисин үйлөрүндө болуп, күндүз лагерге барып келип турушат. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы атайын программаны бекитип берген. Жайкы эс алууга карата китепкананын текчеси кызыктуу китептер менен толукталып, спорт залы да атайын оңдоодон өткөрүлдү. Атайын каникулдан кийин балдарды эшикке көчөгө ойнобостон эртең мененки саат 8ден түшкү 2ге чейин убакыт бөлүнгөн. Ушул мектепте лагерде атайын СОС категориялары бар балдарды алганбыз. 1-класстан баштап 5-класска чейин бизге деген аппликация боюнча кружоктор келди. Алар жумасына 2 жолу келип бизге балдарга ар кандай аппликациядан жасалган нерселерди үйрөтүп кетишет. 10-чу китепканадан келип балдарыбызды ар кандай кызыктуу жомоктор менен окутуп жатышат. Окуучуларды биз алыс жакка апарбастан театрдан өздөрү кызматкерлер келип бизге балдарга атайын оюн зоокторду көрсөтүп, ар кандай жомокторду көрсөткөнгө макулдашып кетишти. Жайкы эс алуу учурунда балдардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулат. Тиешелүү мекемелер лагерь уюштурулган мектептерди текшерүүдө. Тазалыкты сактоо талабы коюлган. Айрыкча ашканалар таза кармалышы керек. Биз жайкы эс алуу учурунда муну өзгөчө көзөмөлгө алабыз. Лагерь катары иштеп жаткан мектептердин бири да көз жаздымда калбайт. Бишкек шаарында мектептерде лагерь уюштуруу соңку 2 жылда пандемияга байланыштуу токтоп калган. Эми кайра жанданып, балдардын эс алуусун камсыз кылып жаткан билим берүү жайлары мурдагы жылдарга салыштырмалуу көп. Бишкек шаарында 97 бул муниципалдык мэрияга караган мектептер бар да. Ошонун ичинен 46 мектепте жайкы эс алуу лагери ачылды. Эми тамактануу базасы бул 38 мектепте. Буну кандай түшүнсөк болот? Мындай жакын жайгашкан 2 мектептин балдары бир мектепке келишип, ошол жерде болушат. 46 ошол лагерге, мектептеги лагерге 4470 бала катталды. Ошол балдар ошол 13-июндан 8-июлга чейин ушул лагерлерге келет. Жумасына 5 күн. Лагерлер жеке мектептерде, атайын эс алуучу жайларда да уюштурулууда. Бирок анда акы төлөө талап кылынат. Шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелерди балдарды көзөмөлсүз калтырбоого чакырып, каникулду кантип өткөрүү керек экенине да кеңеш берүүдө. Лагерге барбаган жеткинчектер жайкы каникулда ар кандай ийримдер менен убакыт өткөрүшсө болот. Бишкек шаарында балдардын 6 чыгармачылык борбору бар. Атайын ийримдер 3 ай бою токтобой иштейт. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.